Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Абактагы Алмазбек Атамбаевга Раиса Атамбаева менен жолугууга уруксат берилди. Бул тууралуу бүгүн 27 ноябрда Атамбаевдин жактоочусу журналисттерге билдирди. Анын айтымына караганда 1 май райондук соту Раиса Атамбаеванын суранычын канааттандырып, жолдошу менен жолугушууга уруксат берип, баласы Кадыр Атамбаевга уруксат бербей койгон. Ошондой эле жактоочу Атамбаев китеп окуп, спорт менен машыгып жатканын кошумчалады. Эске сала кетсек, Алмазбек Атамбаев оор кылмыштар боюнча бир топ беренелер менен айыпталып 8 августта камакка алынган. Орусиянын Иссентуки шаарынын жашоочусу дүкөндө төрөп ымыркайды баштыкка салып базарга таштап кеткен. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Ставрополь аймактык иликтөө комитетинин маалыматына ылайык, окуя сентябрь айында болгон. Таштап кеткен ымыркайды сатуучу көрүп калып тез жардам чакырган. Өз убагында келген медициналык кызматкерлер ымыркайды аман алып калышкан. Жакында гана 35 жаштагы энеге карата ымыркайдын энеси тарабынан адам өмүрүнө кол салуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Маалыматка ылайык, аялдын 2 баласы бар, аны ата-энелик укуктан ажыратуу маселеси да каралууда. Абактагы саясатчы Садыр Жапаров президенттен райым сурап кат жазган. 16 октябрда жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы жазылган катка тийиштүү документтер керек экенин айтышкан. Анын жактоочусунун айтымында 17 октябрда катка керектүү документтер тиркелип, тийиштүү жерге жөнөтүлгөн. Жапаровдун президенттен райым сурап жөнөтүлгөн каты боюнча ырайым кылуу маселелери боюнча комиссия эч кандай маалымат жок экенин билдирди. Мындан улам Супер KG порталы Садыр Жапаровдун президенттен райым сурап жазганына эмне үчүн 1 айдан бери реакция болбой жатат деген соол салды. Жарандык активист Төрөхан Жунусбеков кумтөр маселеси козголот деп Садыр Жапаров чыгарылбай жатса керек деген пикирде. Садыр Жапаров бошотулса, келе жаткан шайлоолорго тоскоолдук жаратат деген ойлор болуп жатышы мүмкүн. Кумтөр маселеси козголот деп Садыр Жапаров чыгарылбай жатса керек. Реакция болуш үчүн бийликке басым жасаш керек. Бийлик өзүнүн айбири менен жакшы иш жасабай турган болуп калды дейт Жунусбеков. Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кыргызстанга болгон каржылык колдоолор боюнча маалымат берди. Ал дипломатиялык академиядан студенттердин алдында сүйлөп жатып, Кыргызстанга көрсөткөн көмөгүн Россия саясатташтырбай турганын белгилеп өттү. Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы аркылуу 70 миллион доллардан ашуун бөлүп бердик. Кыргызстандын мамлекеттик бюджетин колдоо максатында Россия тарабынан соңку 7 жылда жалпысынан 311 миллион доллар грант берилди. Ал эми былтыр 240 миллион доллар карызды кечти, деди дипломат. Бул жолугушууда Сергей Лавров Кыргызстандын дипломатиялык академиясынын ардактуу профессору наамы ыйгарылды. Бишкек ТЭЦин реконструкциялоодогу коррупцияга тийиштиги бар деп айыпталгандар боюнча Свердлов райондук сотунун иликтөөсү аяктады. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Айыпталуучулардын тизмесинде Сапар Исаков, Жантөрө Сатпалдиев, Осмонбек Артыкбаев, Салайдын Авазов, Жолдошбек Назаров, Темирлан Биримкулов, Айбек Калиев, Ольга Лаврова бар. Иликтөө аяктагандыгына байланыштуу сот тараптардын жарыш сөзүнө өттү. Тергөө мамлекет 5 миллиард 439 миллион 527 миң 482 сом чыгым тартканын аныктады. Аталган кылмыш ишин сот 9 айдан ашык убакыт бою карап, ЖМКлар тарабынан ачык чагылдырылып турду деп айтылат маалыматта. Териштирүү учурунда жактоочу жана айыптоочу тараптардан 90дон ашык негизги жана кошумча күбөлөр суракка алынган. Айыпталуучулардын 20 адвокаты тарабынан көптөгөн сураныч, өтүнүчтөр айтылып, алар убагында сот тарабынан каралып жатты. Мыйзамдуу чечимдер кабыл алынды дешти прокуратурадан. Айыптоочу тарап күнөөлөнүп жаткандардын айыбы толугу менен далилденгенин билдирген. Жарыш сөз учурунда мамлекеттик айыптоочулар жагдайды жеңилдеткен жана оорлоткон учурларды эске алып, айыпталуучуларды күнөөлүү деп табууну суранышты. Аны менен кошо эле төмөндөгүдөй жаза берүү сунушу болду. Сапар Исаков кылмыш жаза кодексинин 319 беренеси боюнча 15 жылга эркинен ажыратылсын. Ошондой эле мүлкү конфискацияланып, Кыргызстандын ыйгарым укуктуу элчиси дипломатиялык рангы 2 даражадагы Манас ордени жокко чыгарылсын, мамлекеттик кызматтарда 3 жылга чейин иштебесин. Айбек Калиев кылмыш жаза кодексинин 215 жана 59 беренелери боюнча 17 жылга эркинен ажыратылсын. Мүлкү конфискацияланып, ардак грамотасы, даңк медали,
жокко чыгарылсын. Мамлекеттик кызматтарда 3 жылга чейин иштебесин. Ошондой эле 2011-жылы чыккан Toyota Land Cruiser Prado 150 үлгүсүндөгү унаасын сатуудан түшкөн 1.627.801 сом мамлекеттик эсебине алынсын. Жантөре Сатыбалдиев кылмыш жаза кодексинин 319 боюнча 11 жыл 3 айга эркинен ажыратылсын. Мүлкү конфискацияланып, мамлекеттик кызматтарда 3 жылга чейин иштебесин. Осмонбек Артыкбаев абалын эске алуу менен жеңилдетилген жаза берилсин. Тагыраагы мамлекетке 100 миллион сом кайтарып берсин. Кылмыш жаза кодексинин 304 менен 50 миң эсеп көрсөткүчү боюнча айып салынсын. Мамлекеттик кызматтарда 3 жылга чейин иштебесин. Салайдин Авазов кылмыш жаза кодексинин 319 боюнча 11 жыл 3 айга эркинен ажыратылсын. Мүлкү конфискацияланып, мамлекеттик кызматтарда 3 жылга чейин иштебесин. Жолдошбек Назаров кылмыш жаза кодексинин 319 менен 11 жыл 3 айга эркинен ажыратылсын. Мүлкү конфискацияланып, мамлекеттик кызматтарда 3 жылга чейин иштебесин. Темирлан Биримкулов кылмыш жаза кодексинин 319 боюнча 11 жыл 3 айга эркинен ажыратылсын. Мүлкү конфискацияланып, мамлекеттик кызматтарда 3 жылга чейин иштебесин. Ольга Лаврова кылмыш жаза кодексинин 320 боюнча 7 жыл 6 айга эркинен ажыратылсын. Мүлкү конфискацияланып, мамлекеттик кызматтарда 3 жылга чейин иштебесин. Эскерте кетсек, буга чейин УКМК Бишкек ТЭЦин модернизациялоодогу коррупция фактысы боюнча козголгон кылмыш иштин тергөөсү аяктаганын билдирген. Натыйжада Сапар Исаков башында турган бир катар кызмат адамдары бийлигинен пайдаланып, Вея компаниясы менен мамлекеттин кызыкчылыгына төп келбеген келишим түзгөнү аныкталган. Социалдык тармактарда аймактар аралык касташууну козутуу фактысы боюнча деген кине менен кармалып 2 айга тергөө абагына камалган Беспредел Кейджинин ээси кайсы маалыматтары жана ал маалыматтардагы эмне болгон пикирлер үчүн кармалганын скриншоттолгон материалдар менен бирге УКМК билдирүү таратты. Анда айтылгандай, Жоробеков автандил соц тармактарга бир эмес бир канча рет провокациялык, элди аймактык бөлүп жарууга алып барган жалган маалыматтарды тараткан. Ага буга чейин эскертүү да берилген. Бүгүн автандил Жоробековдун бир тууган карындашы Чынара Темирова өзүнүн соц тармактагы баракчасы аркылуу бийликке, өкмөттүк эмес уюмдарга, дегеле жалпы коомчулукка видео кайрылуу жасаган. Эжесинин маалыматына ылайык, 1984-жылы туулган автандил Жоробеков чындыгында Беспредел KG паблигинин администратору. Белгилей кетсек, 24-ноябрда УКМК башкы тергөө башкармалыгы тарабынан аймактар аралык касташууну козутуу фактысы боюнча социалдык тармактардын активдүү колдонуучусу АЖ кармалып, УКМК тергөө камак жайына киргизилгени тууралуу бүгүн 27-ноябрда аталган мекеменин маалымат кызматы билдирүү тараткан. Бирок анда ал ким экени айтылган эмес болчу. 2019-жылдын 25-ноябрында АЖ Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 313 2 бөлүмү аймактар аралык касташууну козутуу боюнча кылмышка шектүү экени билдирилген. Ал эми соттук өндүрүштүк иштердин алкагында кечээ 26-ноябрда 1-май райондук соту Жоробековду 2020-жылдын 24-январына чейин УКМКнын тергөө абагына камоо өкүмүн чыгарган. Нааразычылыкка чыккандар бул талаптар аткарылышын бийликтен талап кылышып, бул аракеттерге реакция болбосо нааразылык акциясы уланаарын билдиришкен. Бул митинг эмнеге алып келерин билүү үчүн Факт KG Жогорку кеңешинин депутаты Рыскелди Моонбековго кайрылды. Митингчилердин талаптарын мен толугу менен колдойм. Анткени негиздүү талаптар, мыйзамдуу талаптар, элдик талаптар. Алар коррупция боюнча солгундап бараткан күрөштү этегине чыгарыш үчүн эң негизги талаптардын бирин койду. Бийлик буга реакция кылышы керек. Кечеги өкмөттүн реакциясы бул реакция эмес. Мен аны көз боёмчулук катары кабыл алам. Анткени кылмыш иши козголду, иликтөөлөр башталды деп. Ал иштерди бул жаштардын митингине чейин эле баштаса болмок. Жаштарды чыгарбай эле, жаштарды айттырбай эле. Ошол иликтөө чыккандан кийин өкмөт өз алынча эле маалымат таратып койсо мынчалыкка жетмек эмес. Анан мени негизги кубандырганы биздин жаштардын ойгонуп, ойлонуп баштаганы. Мамлекеттин өздөрүнүн эртеңки келечегине кайдыгер эмес карап, бийлик менен элдин ортосуна чоң күч жаратып негизги талаптарды койду. Мен буга чейин эч ким уюштурбаган жаштардын арасында маданияттуу митингди көргөн эмесмин. 1 сааттын ичинде өздөрү тарап кетишти. Менде бир пикир болуп жатат. Айтып жатышпайбы, жаштар митинг аркылуу эскертүү беришти деп. Бул туура эмес. Алар эскертүү берген жок. Алар сары карточка көргөзүштү. Сары карта бул жаза. Футболдо эрежени бузган оюнчуга одоно бузса сары карточка берет. Экинчи жолу дагы кайталанса оюндан чыгарат. Ал эми биздин митингчилер биз силерге жаза бердик. Мындайча айтканда биз силерди жоопко тарттык. Экинчисинде бизге реакция кылбасаңар кубалап чыгабыз. Кызыл карта беребиз дегендей талаптарды коюшту. Митингчилер өкмөт тараптан чыкканды талап кылган жок. Алар бийликке суроону узатты да талапты койду. Эгер алар чыккан күндө деле жолду жооп болмок эмес. Биз карайбыз, анан иликтейбиз демек болчу.
27 ноябрда экс-президенттин кызы өзүнүн Facebook баракчасына ой толгоо жазып жазганы талкууга алынды. Аны талкуулагандан алыспыз. Атасы камакта отурган кыздын оюна гана көз жүгүрттүк. Алия албетте орусча жазган, биз аны кыргызчалап берип жатабыз. Турмуш ош кыйыштан турат. Бу жолку күз оор болду. Кайсыл бир учурда чыдабай кеткендей болдум. Бир ирмемде ачык түшүндүм. Эч нерсе көргүм келбей калганымды, күндөн күнгө бул дүйнөдөн кетким келе баштаганын түшүндүм. Үйдө, автобуста, керебетте ойгонор замат түшүмө ичимде өлүп калганымды, эми болгону денени өлтүрүш керек экендигин сезип жаткандай болдум. Мурда бала төрөө эң оор экен. Мындан оор эч нерсе жок деп ойлочумун. Жаңылып жүрүпмүн. Кийин жашагым келгенин аңдап билдим. Өлүмдү каалоо чындыгында оорудан, кыйынчылыктан котулуунун жолу экенин, аны жаап жашыруу экенин билдим. Ошол замат бул маселени чечким келди. Жообу деле өтө оңой экен, ушунчалык жакын экен. Тамак даярдап жатып, үй жыйнап жатып, балдар менен ойноп, же бир иштер менен жолдо баратып, жан дүйнөмдөгү байкоочуну ойготуп, өзүм менен сезимди бөлүп, акыл эстин оюндарына азгырылбаганга аракеттендим. Чыйыр алып, күч-кубатка толгондо Парижде өтчү көргөзмөгө даярдана баштадым. Эмнеден башталганын айтуу кыйын, бирок бардыгы өзүнөн өзү болуп, убакытта дал келип, кызыктай салыштыруулар менен жагымдуу таанышууларга туш болдум. Ксюша, сенин жардамың үчүн чоң алкыш айтам. Сенсиз көргөзмөм болмок эмес, кучактайм сени. Айланамда бардыгы сен туура жолдосуң деп айтып жатышкандай. Мени колдогондун бардыгына ыраазычылыгымды билдирем. Бул кадимгидей жылуулук берет экен. Туугандарым менен жакындарыма өзүнчө рахмат, өзгөчө жолдошума. Баарыңарды жакшы көрөм жана бетиңерден өбөм. Менин турмушумдагы кара жол соңуна чыкты. Ага бир четинен ыраазы болуп, бир четинен дирилдеп коштошуп жатам. Азыр бардыгы эмне үчүн болгонун көрүп турам. Бардыгы жакшылыкка деген сөздү мурункудан терең түшүнө баштадым. Рахмат, рахмат, рахмат. Бул жөнөкөй сөз эмес, бул сезим. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкинаны мурда ар нерсени айта берип элге жаман көрүнгөн депутат деп билсе, азыр ал элдин эсине президентке жападан жалгыз импичмент жарыялаган депутаттардын бири. Айтайын дегенибиз, кезинде конституцияны жазып, саясатта ат көтөргүс орду бар Өмүрбек Текебаев, Жаныбек Атамбаевка импичмент жарыялаганда Карамушкина баш болуп, партиялаш депутаттары колуңдан эмне келет дегенсип мамиле кылышкан. Калган фракциялар башын катып отурганын көрүп, өзү да бир кезде бийликтин камчысын чаап жүргөнүн эстей албай жатса керек. Бабановдун бүтпөгөн баяны дагы да көз жаздымда калган жок. Айрым басмалар ал өзүнө карата ачылган кылмыш шийликтенгенче Америкага биротоло кетүүгө камданып жатат дешет. Ал эми соц тармактарда анын жакыны Рио Муна базарынын жетекчиси Баратбаев кыймылга келип, өлкөдөгү абалды козутууга аракет кылып, оңбогон акча жумшап жатат деген маалымат тарады. Бабанов өзү болсо мен саясаттан кеттим деп бекем ишендирген. Бирок ат баспайм деген жерин миң басат демекчи, кайра кайрылып келери бышык дешет айрым серепчилер. Болбосо жогорудагы талаш жараткан маалыматтардын чыгышына себеп эмне деген жүйөнү келтиришкен. Анткени мындан канча жыл мурда саясаттан кеттим, мен бизнестен ордумду тапкам деп жар салып кайра келбеди беле. Алгач Максимдин, анан Атамбаевдин этегине жармашып, казынасын байыткан Эргул Жээнбековдун балапансың дегенин уккандан кийин Россияга карай куйругун түйбөдү беле. Жеринен күчтүүнүн колтугуна кирип көнгөн бизнесмен басып алган байлыгын коргоо үчүн дагы бир айласы табылып калар таризинде саясатка кайтып келбейт деп ким кепилдик бере алат?